Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элер алқшына спорт жаңалықтар менен таныштырып, Гүлнара Қасманбетова. Қытай менен ақш ортасындағы сода соғышы аяқтап, эки супердержава мамилесин жөнгө салалауы. 3 ченемді принтерден бут кийим чыгарып, $800 сатқан майып дизайнер. Апталық клик баяндамасында дайынсыз жоғалған кишилерди издеген дрондор жана башка технология жаңылыктары. Бейжин менен Вашингтондун сода соғышы жакында аяктайт деген үмүт бар. Бирок эки кубаттуу өлкөнүн ортосундагы чыңалуу жалгыз гана сода тармагында эмес. Кытай менен АКШнын алакасы, Бейжинден түштүк Кытай деңизинде жүргүзгөн аскердик аракети, интеллектуалдык менчик жана өндүрүш тыңчылыгы сыяктуу бир нече маселеге байланыштуу бузулган. Эми АКШ Кытайдан эмнени күтүп жатат? Вашингтон Кытайга болгон көз карашын өзгөрттү. Мындан бир нече жыл мурун Кытай кубаттуу сериктеш катары каралып жаткан. Эми аны каардуу душман катары көрүшөт. Бул башкы лидердин жүргүзгөн саясат экени белгилүү. Кытай бизди опузалап келди. Муну токтотушубуз керек. Бирок Кытай АКШ алакасындагы өзгөрүү мындай кескин сөздөр менен чектелбейт. Вашингтондогу кишилер менен сүйлөшө келсе, анын себеби түшүнүктүү болот. Бул жерде соода үчүн эмес, бийлик үчүн күрөш жүрүп жатат. Генерал Роберт Спалдинг 2017 жылы чыккан АКШнын улуттук коопсуздук стратегиясынын башчысы болчу. Сиздин оюңузча Кытайдын бачка болгон коркунучу канчалык чоң? Экинчи дүйнөлүк согушта фашисттерден кийин эле эң ири коркунучту Кытай жаратууда. Булар келтирген коркунуч Советтик Союздан да ашып түшөт. Кытай дүйнөдөгү экинчи ири экономика. Алардын таасири, айрыкча башка батыш өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө болгон таасири Советтер Союзунан эч ак ашып кеткен. АКШнын өкмөтү Кытай эл аралык соода системасын түзүп, Американ технологиясын уурдап алды деп айтып келет. Натыйжада заводдор жабылып, көптөр жумуссуз калды. Кытайдын түштүк Кытай деңизинде чечкүндүү аскердик кадамдарды жасаганын Вашингтон коркутуу катары сыпаттайт. Андан сырткары Кытай жасалмакыл жана роботторду чыгарып, технология боюнча дүйнө жүзү боюнча үстөмдүккө жетүүнү көздөйт. Эгер Кытай ушул тармактарда артыкчылыкка ээ болсо, анда Кытай АКШны дүйнөдөгү кубаттуу өлкө макамынан ажыратат. Буга карабай, Трамп мырза Кытай менен соода боюнча биринчи келишимге кол коюуга даяр экенин айтууда. Федералдык чалгындоо кызматы жүргүзгөн иликтөөлөрдө Кытай Түндүк Америкада иш жүргүзгөн компаниялардын технологиясын уурдоого аракет кылганы көрүнөт. Кытай өкмөтү жүргүзгөн иш аракеттер боюнча АКШ берген мүнөздөмөлөргө макул эмес. Алар интеллектуалдык менчикке кол салганын, глобалдык соода системасына доо кетиргенин жана түштүк Кытай деңизине ээлик кылуу аракетин четке кагып келет. АКШ Кытай алакасы жакын арада жылыбайт окшойт. Вашингтон үчүн бул согушта утулбай чыгуу өтө маанилүү. Эмки аптада Лондон шаарында Кыргыз элчилиги тарабынан уюштурулган инвестициялык форум өтөт. Ага катышканы келген Кыргызстандын туризм департаментинин жетекчиси Максат Дамир уулунан каарчу Сермек Максутова Лондондогу форумга кандай максат менен келдиңиз деп сурады. Лондонго келгенибиздин эки максаты бар. Биринчиси бул дүйнөлүк туризм базары деп аталган World Travel Market WTM жыл сайын өтүп аткан ушул туристтик жарманка бар. Ошого катышуу максатында. Анан экинчи максат бул Лондондо Кыргызстан менен Улуу Британиянын ортосундагы инвестициялык форум өтөт. Ал жерге чоң деңгээлдеги биздин өкмөттөн өкүлдөрү катышат, бизнестин өкүлдөрү катышат. Ошол жерге дагы туризм тармагын презентациялоо боюнча ошол максатта келдик да. Азыр Кыргызстандын туризм тармагына кандай түрдөгү инвестициялар керек? Эми туризм тармагында бүгүнкү күндө чындап инвестициялар абдан керек болуп жатат. Анткени жылдан жылдап бизге Кыргызстанга келген чет элдик жарандардын саны өсүүдө. Бир 15-20% өсүп атат десек болот жыл сайын. Анан албетте ал өсүп аткандан кийин биз инфраструктураны дагы
түздөшүбүз керек. Бул инфраструктура дегенде жанагы эле жайгаштыруучу жайлар же болбосо конок үйлөрү же болбосо мейманканаларды салышыбыз керек, толужа базаларын коюшубуз керек деген сыяктуу көптөгөн бир объектилерди түзүшүбүз керек. Ошол жерге инвестиция бизге өтө зарыл бүгүнкү күнү. Негизи азыр инвесторлордун Кыргызстандагы бизнес мүмкүнчүлүктөрүнө болгон ишеними кандай? Менин оюмча, жеке оюмча, ишеним жылдан жылда артып келе жатат. Анткени биз ушул туризм тармагын эле караган болсок, азыркы учурда мынакей биз жакында эле 24-сентябрда чоң дүйнөгө аты чыккан Шератон деген 5 жылдыздуу мейманкананын ачылышына күбө болдук. Эми жакында эле мынакей декабрь айларында Novotel деген сыяктуу жаңы мындай бренд, дүйнө жүзүнө бренд аты чыккан мейманкананын да ачылышы болот. Туризм тармагына көптөгөн ушундай бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат десек болот. Эми бул биз азыр бир гана туризм жагын айтып атабыз. Негизи эле экономиканы, Кыргызстандын экономикасын алган болсок, албетте биздин дагы экономикабыз жылдан жылга өсүп келатат. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кыргызстан Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү кафелердин биринде болгон жарылуудан 25 жаштагы кыз каза болду. 15 адам жаракат алды, 2 оор абалда. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тиешелүү мамлекеттик органдарга тез татым жайында болгон окуянын себептерин тыкыр иликтеп чыгууга тапшырма берди. Гонконгдо жүрүштөр учурунда алган жаракатынан каза болгон студентти эскерүү чарасы нааразылык акциялары менен коштолду. Бул тасма Чоу Цэ Лок окуган Гонконгдун Илим жана технология университетинин алдында тартылган. Полиция аймактан активисттерди таркатып жатканда, унаа токтотуучу жайдын дубалынан студент кулап каза болгон. Полиция ал жерде жүргөнүн мойнуна алган жок. Австралиянын New South Wales аймагында токойдо өрт күчөп, өрт өчүрүүчүлөр мурда болуп көрбөгөндөй кыйынчылыкка туш болду. 16 жерде өрт чыгып, андан сырткары өрттүн 50 очогу көзөмөлдөн чыгып кетти. Окуя өзгөчө кырдаал катары бааланып, 1000ден ашын өрт өчүрүүчү тартылып, 70 учак жөнөтүлдү. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Россия жана Кытай сыяктуу авторитардык өлкөлөр жараткан коркунуч тууралуу эскертти. Помпео Берлин дубалы кулатылгандыгынын 30 жылдыгына арналган иш-чарада кайрылуу жасады. Ал Германияны жана башка шериктеш өлкөлөрдү коркунучтарды жоюу жана эркиндикти коргоо үчүн биригүүгө үндөдү. Британиянын Лидс шаарында жашаган сүрөтчү Жайрач Лал бала кезинен бери Мёбиус синдромунан жабыркап келет. Илдеттин айынан ал жылмай албайт жана көз ирмей албайт. Буга карабастан Жайрач 3 ченемдүү принтерден бут кийим чыгарган дизайнер болуп алган. Салам, менин атым Жайрач Лал. Мен 3D ченеминде бут кийимдерди чыгаруу боюнча дизайнермин. Мындай деңгээлге жетүү үчүн көп убакыт кетти. Ал нерсе кыйын болгону менен аягында баары бир максатыма жеттим. Мен жүзүмдөгү булчуңдарымды жабыркаткан Мёбиус синдрому менен төрөлгөм. Туулганымда эле таңдайымда тыртык болгондуктан операция кылдырууга мажбур болгом. Жүзүмдөгү баардык булчуңдарым кыймылсыз болгондуктан көзүмдү жума албайм. Мындан сырткары, төрөлгөндө буттарым кыйшык болгон үчүн аларды түздөтүү үчүн көп операция жасатууга туура келген. Кыйынчылыктарга карабастан Жайрач 3D ченеминде бут кийимдерди чыгара баштаган. Көргөзмөгө барганымда мага идея келген. Adidas компаниясы тамандарды 3D ченеминде басып чыгарганын көргөм. Ошондо мен да ушундай кылсам деп ойлогом. Менин стилим көркөмдөлүп, өтө скульптуралык негизде жасалгандыктан базардагылардан чоң айырмаланат. Алгач такалардын дизайнын кагазда жасайм. Анан аны дизайнына карап, компьютерде тартуу керек. Бирок бир эле таканы принтерден чыгарууга 4,5 сааттан 10 саатка чейин убакыт кетет. Алардын баасы канча турат? $600дөн $800 чейин. Баасы өтө кымбат. Баары колго жасалган, ошондуктан баасы да кымбат. Бирок алардын сапаты жакшы, ошондуктан алар көпкө чыдайт.
Мен Жайрач менен сыймыктанам. Аны биринчи жолу кезиктиргенимде ал мага коллекция кылгысы келгенин айтты. Анын 3D бут кийимдери мени чындыгында толкундантты. Жайрач менен баарлашуу мен үчүн кызыктуу. Анын бут кийимдеринде сөз жок. Укмуш жасаган. Ал бут кийим жасайм деп айтып жүргөн. Ошондо мен жасап көр дегем. Эми аржыма сайын чыккан клик баяндамасынан соңку технология жаңылыктарын көрүңүз. Шотландиянын полициясы жоголгон адамдарды табуучу жасалма акыл дрондорун көрсөттү. Алардын камералары менен нейрондук компьютер тармактары 150 метрге чейинки алыстыкта турган жардамга муктаж адамдарды таба алат. Аралыктан башкарылган учкан аппарат жүздөгөн саатка созулган видео тартып сыноодон өткөн. Сыноого ар кандай кийимде, көрүнүштө жана абалда турган полиция офицерлери катышкан. АКШнын изилдөөчүлөрү 3D ченеминде чын жана жада калса кан тамырлары бар тери басып чыгарышканын билдирди. Окумуштуулар жаныбардын коллагени менен жасалган кан тамырларды иштеткен клеткаларды туташтырышкан. Анын ичинде 3D ченеминде басылып чыккан жука кыртыштар бар. 3D ченемдүү терини сыноо иретинде чычкандын кан тамырларына салып көрүшкөн. Бирок аны азырынча адам баласына сынап көрүү эрте. Британиянын инженерлери башаламан нерселерди тазалай алган роботту жасашты. Алар автоматтык түрдө пландай алган жана робот колду татаал чөйрөдө кыймылдөөгө үйрөткөн машина сыяктуу эки түрлүү жасалма акылды бириктиришкен. Автоматтык пландоо туура жүрүп туруу үчүн компьютердин камерасы жана программасы колдонулат. Бирок симуляцияга караганда чыныгы жашоо татаалыраак. Гарвард университетинин окумуштуулары мурутун кыймылдаткан Urchin аттуу роботун көрсөттү. Жерде жана сууда жүрө алган робот колдорун кыймылдатуу үчүн насос, клапан жана магнит комбинациясын колдонот. Аны океанды тазалоодо колдонсо болот. Ойлоп табуучулардын айтымында, кадимки роботтордун сүзүп жүрүүсү кыйын болгон өтө булганыш жерде анын өзгөчө кыймылдары сүзүп өтүүдө жардам берет. Эми спорт. Бундеслиганын лидерлери Боруссия менен Романын беттеши учурунда травма үчүн берилген кошумча убакытта Маркус Тюрам чечүүчү гол киргизди. Манчестер Юнайтед Партизан Белградды 3-0 менен оңой жеңип алды. Целтик болсо Лациону 2-1 эсебинде утту. Премьер-лигада Уотфорд бүгүн өтчү оюнда Норвичти жеңсе, тизменин алдынан өйдө жылат. Чемпиондор Манчестер Сити таблицанын башындагы Ливерпуль менен таймашат. Шеффилд Юнайтед Тоттенхэмди утуп алса, Арсеналдан озунуп 5-орунду ээлеп калат. Ал эми Арсенал Лестер менен беттешет. Дүйнөлүк кубоктун жеңүүчүсү америкалык Меган Рапино Рахим Стерлинг сыяктуу оюнчуларды расисттик басмырлоодон коргой албаганы үчүн футболду сынга алды. Америкалык команданын капитандарынын бири BBC менен маегинде клубдар, президенттер жана көрөрмандар афро-америкалык оюнчуларды көбүрөөк колдоп, расисттик опузалоо үчүн айыпталган көрөрмандарга стадионго барууга өмүр бою тыюу салышы керек деди. Жаңылыктар соңунда оюнчуктай көрүнгөн менен накты эле көмүр менен жүргөн поездди көрөлү. Поезддерге көптөн бери кызыккан Павел Чилин миниатюралык поездди өзү курап, үйүнүн жанындагы жерде темир жол салып койгон. Поезд тек гана көңүл ачуу үчүн куралган эмес. Ал Россиянын Ленинград аймагындагы менчиктеринде бул поезд менен үйүнө керектелчү куруучу материалдарды ташыйт экен. Менчик поезд идеясы сизге жактыбы? Саламатта калыңыздар.